Бүгүнкү күндө Мексика уюмунун негизги программасы болуп, АКШнын Айыл чарба департаменти каржылаган Марк Ковендоолдун билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу программасы саналат жана ал өлкө боюнча ишке ашырылууда. Программа башталгыч класстардын окуучулары үчүн окуу чөйрөсүн жакшыртууну, мектепте ысык тамак берүү, мектеп инфратүзүмүн оңдоо, мектеп ашпозчуларына кесиптик курстарды жүргүзүү, мугалимдерге, медайымдарга ошондой эле ата-энелерге туура тамактануу жана балдардын саламаттыгы аттуу темалар боюнча окутууларды жүргүзүү аркылуу колдойт. Биздин Достук орто мектебинде да Мексика уюму тарабынан бүгүн окуу эстафетасы старт алды. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү видеого бурабыз. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мен билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорунун алкагында уюштурулган окуу эстафетасына конокко келдим. Мен силерге бүгүн көпөлөк укол салып кетти деген жомокту окуп беремин. Бир күнү Нурия көк чөптү аралап гүл терип жүрдү. Гүлдөрдүн кызылын, көгүн, сарысын да теришти. Нурия бир кооз нерсенин сары гүлгө конгонун көрө коюп, "Апа, бул эмне?" деди. "Ал көпөлөк, кубалап көрчү, жете аласыңбы?" деди апасы. Нурия чуркап жеткенче көпөлөк учуп кетти. "Кап, жетпей калбадыңбы?" деди апасы. "Дагы келсе жетем", деди Нурия. Бирок көпөлөк кайрылып келген жок. Буга Нурия өкүнүп калды. Бул жолу Нурия өзү жалгыз гүл терип жүрүп, бир нерсе учуп келип, сары гүлгө конгонун көрдү. Чуркап жетип, шап кармады. Ошол замат колу тыз эте түшүп, ооруп чыкты. Нурия үйгө ыйлап келди. "Эмне болду?" деди апасы. "Көпөлөк укол салып кетти", деди Нурия. Апасы анын колун карап көрүп, "Көпөлөк эмес, аары чаккан турбайбы? Мындан кийин кармабай жүр, жанына да барба", деди. Эртеси күнү да Нурия көпөлөк кубалап ойноп чыкты. Бул жолу аары анын көзүн чагып алды. Нуриянын көзү томпоюп, шишип чыкты. Нуриянын апасы көпөлөк менен аарынын айырмасын айтып берди. Мында балдар көпөлөк менен аарынын айырмасын билип алдыңар, Көпөлөктөр бул көпөлөктөрдүн көп түрлөрү болот. Ак, кара, кызыл, тазыл, жашыл, сары, көк. Алардын жаркыраган кооз канаттары бар. Көпөлөктөр гүлдөрдүн ширеси менен тамактанышат. Таттуу ширелерди көпөлөк буту менен сезет. Аарылар болсо бал чогултат. Жумушчу аарылар сакчы, балчы, санитар аарылар болот. Аарынын ийнеси бар. Ийнеси менен коргонушат. Адамды чаккан кезде оорутат.